көрсөтүп кете берет. Урматтуу Facebook колдонуучулары, тургундар, азыркы учурда биздин Жалал Абад шаарында күчөтүлгөн таризде режим кирди. Түнкү саат 12ден карата чектөөлөр киргизилет. Эч бир унаалар себеби жок шаарга киргизилбейт деп айтылган болчу. Бирок тилекке каршы азыркы учурда мындай эл түшүнбөй атат да ошол нерсеничи. Бул жакта да унаалар көп, мындай пикир келишпестиктер, түшүнбөөчүлүк менен мындай мамиле кылып атышат. Азыркы учурда бул жерде дагы унаалар көбөйгөн. Ал эми кирүүчү унаалар дагы аябагандай эле көп. Азыр бул жерде өзү көзөмөлдүн башында Жалал Абад шаарынын мэрі Мураталы Абдыкарович өзү келип отурат Таңзаардан. Мураталы Абдыкарович, чындыгында мындай себепсиз келген адамдар көп бекен? Өзүңүз күбө болуп атасыз да бүгүн, Туура, мен мына ушул жерде 1 сааттан ашык турам. Жөн күнүмдүк эчтеке болбогондо, жөн эле келип кетип аткандардын тилекке каршы толо экен да. Айрыкча ушул Тузак районунун тургундары келип мына ушул жерден машина менен түшүп, базарга баратат эле, же бир ишим бар эле деген инсандар бүгүнкү күнгө чейин кайдыгер тилекке каршы кайдыгер караган жарандар аябай көп. Ошондуктан бул илдет эгерде биз мындай темпен болсок, анда биз кыйын болот. Ошондуктан мен көптөн көп сурап кетет элем. Элде туура кабыл алып, үйдө отургула деп мына какшап атабыз, суранып атабыз. Бүт баардыгы үйдө отуруп туруш керек. Бул убактылуу аргасыздын иши болуп атат. Аны түшүнбөгөн инсандар тилекке каршы көп экен. Ошондуктан мына өзүм келип ушул жерден эртеменден бери турам. Бир топ инсандар жөн эле келип атканы биз күбө болуп атабыз. Анан айтып кетсеңиз, мисалы базардегидей Сузакта деле базар бар да туурабы? Дүкөндөр жабылган эмес, бардыгы иштеп атат. Мына ошол нерсени мындай артка кайрылып кайра кетип атышабы же тополоң кылып атышабы? Түшүнбөгөндөр да болуп атабы? Эми тилекке каршы биз пенде болгон экен, түшүнгөнү бар экен, түшүнбөгөнү бар экен. Бирок биз айтып атабыз, ошол керектүү ар бир райондо, ар бир жерде бүгүнкү күндө un сатылып аткан, азык-түлүк сатылып аткан базарлар иштеп эле атат. Сөзсүз эле Жалал Абад шаарына келип, Жалал Абад шаарынын борбор базарынан соода кылыш эмес да максат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ундан проблема жок, азык-түлүктөн проблема жок. Болгону көчөгө чыкпаш керек. Ошондуктан бул жерде түшүнбөстөн, анан жанагындай таанышым эле, же болбосо телефон чала коюп бирөөгө сүйлөштүрө коюп, андай фактылар болуп атат. Кимдерге пропуск берилет? Пропуск негизинен бул баягы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендерге берилет, медиктерге берилет, банктарга берилет. Мамлекеттик ушул баардык структурада иштеген, бүгүнкү күндө баягы өзүнүн иш мезгилин жүргүзүп аткан мекеме уюмдарга берилет. Мындан сырткары жанагы дары дармек менен алек болгондор, бүгүнкү күндө өндүрүш менен алек болгондор, алардын баардыгына биз эскертип, алар бүгүнкү күндө түздөрсүз жетекчилик баягы өзү персоналдык түрдө жоопкерчиликти алат. Алар ар бир мекеме ишкананын тизмесин түзүп, өзүнүн колун коюп жетекчи мэрияга кайрылат. Мэрия ошол негизинде пропуск беребиз. Ошол пропуск менен гана кирип чыгат. Анан айтып кетсеңиз, азыркы учурда ошо түнү менен канча адам пропуск алды? Анан пропуск кандай негизде берилет да? Мисалы ошол ишкана тарабынан список силерге берилип, анан берилеби же бирден мэрияга барып алабы, кандай болот? Жок, ошол списокто ар бир мекеме уюм мэрияга кайрылат, жалпы кызматкерлердин тизмеси менен. Ошол негизинде мэрия бере берет. Бүгүнкү күндө мэрияда жасалды, азыр кече түнү менен жасашкан бүт баардыгына бүгүнкү күндө берип атат. Бул жерде биз көрүп атабыз. Кээ бирки пропуск барлар спокойно эле кирип чыгат. Барьерлерди орнотпойсуңарбы деген суроолор келип атат. Эми тилекке каршы биз такыр жаап салсак, эртеңки күндө бул жерден жанагы азык-түлүк кириш керек, керектүү базарга күнүмдүк турушка керек болгон баягы тамак аш продуктлар кириш керек, un кириш керек дегенде, ошондуктан биз такыр жаппайбыз. Шаардан дагы кээ бирки баягы Бишкекке барып un алып келип аткандар бар. Ошон үчүн баягы пропускасы бар, күнүмдүк ушул акыбалда элге кызмат кыла турган гана инсандар гана. Башкабыз баарыбыз үйдө отурушубуз керек. Өзүбүздү, бала чакабызды, мамлекетибизди ойлоп. Банк иштеп жатса, адамдарды өткөрбөй жатасыздар, ким акча алат барып дейт. Эми банктар бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бардык жерде эле банктардын филиалдары бар. Иштеп атат, мындайча айтканда. Анан дагы бир маселе, шаардын тургуну, бирок райондордо иштеп аткандар кандай болот? Биз ошон үчүн айтып атабыз. Азыр мына өкмөттө да каралып атат. Айрым бир мамлекеттик ведомстволор жабылышы мүмкүн деген мына биз маалыматтарды окуп атабыз. Анын негизинде бүгүнкү күндө кээ бирки мисалы кечелерде айтып атат, отчетко барышым керек эле деп. Отчет бүгүнкү күндө мына санарип жылы деп атабыз.
электрондук форматта жөнөтсө болот. Жөн эле баягы барып сөзүн барып беришим керек деген. Мындан сырткары көбүнө тилекке каршы кызык да болуп атат да. Бул эмне болуп атканда бир эме тилек Чыгып көрөйүнчү деп да. Чыгып көрөйүнчү деп, анан мына азыр ушул жерден учурдан пайдаланып бизнес кыла коеюн деп ушул жерден таксилер үйүлүп кетип атат. Элди тияка бияка жөн эле каптай коелу деп. Эми бул биз суранып атпайбызбы ошондуктан. Элди ойлойлу, мындай неме кылбайлык деп. Биздин күч түзүмдөрүбүз жетиштүүбү бүгүнкү күндө ушул бүгүн башталган абалды кармап турууга? Мисалы азыр жакшы иш чара баштадыңыздар, чындыгында ошону мезгил талап кылып атат. Бирок күч түзүмдөрүнө кыйынчылык келип калбайбы? Күч түзүмдөрүнө эми айла жок. Бүгүнкү күндө баарыбыз эле бүт бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги ушул улутубуздун баягы дени саулык эртеңки биздин келечегибиз. Аны сыяктуу биз муну кимдир бирөөгө ущерб кылып аткан жокпуз. Биз муну наоборот ушул элдерибизди сактасак, жаман илдеттен сактасак, оорутуп албасак дегендин аракети болуп атат. Ошон үчүн эл кайтып бизге жардам бериш керек. Туура түшүнүк менен. Ал эми күч структуралары бүгүнкү күндө жетиштүү, Кудайга шүгүр. Биз чогуу булар менен күнү түнү иш алып барып атабыз. Рахмат. Шаарга кирүү жөнүндө. Азыр бүткө тийиштүү майдагычтар болуп атат. Урматтуу тургундар, урматтуу башка райондордун дагы тургундары, Жалал Абадка жол алгандар, жөн эле келаткандар, мүмкүн болсо өзүңүздөрдүн ордуңуздарда отуруп үйүңүздөрдү чыкпасаңыздар, азыркы учурда чындыгында шаарда негиздүү иши болбогон, бир да жаран, бир да унаа бул жакка киргизилбей атат. Бекер эле убарагерчилик тартып, жол арытып, кайра артка бурулушуңарга туура келет. Азыр эле Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев бул боюнча кенен сиздерге маалымат берди. Жогоруда мэрдин айткан ар бир сөзүнө кылдаттык менен көңүл бөлүп, кайрадан көрүп чыксаңыздар болот. Түз эфирди мен кайра эле сөздү кайталабайын. Болгону азыркы бүгүнкү жүргүзүп аткан иш элдин саламаттыгы үчүн гана болуп атат. Мына ошондуктан сиздерге кам көрүп аткандан кийин ар бириңиздер жакшы айтканда жөн эле үйдө отурсаңыздар деген суранычты айтып кетер элек да. Азыр биз ушул нерсеге терең көңүл бөлбөсөк, ушул нерсени биз өзүбүз ушул жүргүзүп аткан кызматкерлерге жардам бербесек, эртең тилекке каршы башка чет мамлекеттерде болуп аткан, жүз берип аткан кайгылуу окуялар бизде кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан адамдар, инсандар силерден биз да суранып кетебиз. Үйүңүздөрдөн чыкпай отуруңуздар. Азыркы учурда эч ким ачка калган жок. Баарыңыздардын үйүңүздөрдө тамак ашыңыздар бар. Дүкөндөр иштеп атат. Болгону силерден сабырдуулук гана тилейбиз.